Ассаламу алейкум. Квота боюнча чукул кайрылуу дагы. Кудай буйруп, эгер бизге Кыргызстанга дагы квота берилип кала турган болсо, мурдагы эле айтып жүргөн квота менен кирген машиналардын чектөөсүн күчөтүп берүүнү суранышыбыз керек. Эми мыйзам тарабынан юридически конституцияга каршы бир чектөөлөр киргизип кое албашыбыз мүмкүн, бирок убактылуу болсо да бир мораторий киргизип беришсе деген ойдо да. Мисалы азыр чектөө киргизишкен Россия жарандарына, Казакстан жарандарына, башка жарандарга квота менен кирген электроунааларды каттоого уруксаты жок. Бирок кыргыз жарандарына эле катталып кайра Россияга сатылып кеткен биздин жарандардын атында жүрүп деле айдап жүргөндөр бар да. Анда дагы квота алгандан кийин квота менен кирген машина кыргыз номери менен кыргыз учетто чегарадан чыгууга мораторий киргизгенден кийин дагы ал дагы жетишсиз болуп калат. Анткени дагы бир чектөө киргизиш керек болот. Квота менен кирген унааны кайрадан растаможка кылып алып чыгып кетиши мүмкүн да. Макул да растаможка кылып алып чыгып кетип атса дешиңер мүмкүн. Квота менен киргизгенден кийин аны кайра растаможка кылып алып чыгып кеткенден кийин квота баары бир күйүп кетет да. Мисалы бир киши бар дегиле, 100 машинага акчасы бар, 100 машинаны алып келет, Россияга сатам деп. Өзүнүн кылган иши рынок сбыта алардыкы Россия болгондуктан Кыргызстанга квота менен киргизишет. Алар дароо эле растаможка кылып койбойт да, ТПО же ГТД кылып коюшпайт. Сразу акчаны төлөбөйт, Кыргызстанга алып келип сактап тура берели, клиент чыккан сайын растаможка кайрадан растаможка кайра сатып беребиз дейт. Ал 100 машинанын квотасы күйүп кетет да, кайра восстановление болбойт да. Ошондуктан квота менен киргенден кийин ага дагы кайрадан растаможка кылганга дагы бир жыл мораторий кылып койсо, уже смысл жок болуп калат. Россияга сатам дегендер дароо квота менен эмес, алып келип ГТД кылабы, ТПО кылабы, анан чыгарып кетишсе жакшы болот. Ошон үчүн квота менен киргендерге Кыргызстандан чыгып кетишине дагы, кайрадан растаможка кылганына дагы чектөө киргизип беришсе жакшы болот эле. Ошондо квота менен кирген машиналар Кыргызстанда калып, Кыргызстандын рыногуна сатылып, айланып жүрөт эле. Жок дегенде бир жыл. Кайра эле айткандай, ошол мыйзам чегинде канчалык туура болот, туура болбойт, эми адистерибиз өздөрү билет. Кыргыз элине берилген квоталар Кыргыз элинде калып айланса жакшы болот эле деген ой эле. Кандай жол менен юридически буну ишке ашырса болот, мен билбейм, мен адис эмесмин. Бирок мындай ишкерлер мыйзамдын ар кандай лазейкаларын, ар кандай тешиктерин колдонуп кете берет да. Ишкер катары айтып атам. Беттирмоо кылып, мындай эки жүздүүлүк кылып, Россияга кетип калды деген сөздөрдү айтпай элем. Буга чейин да айткан эмесмин. Сатылып кетти деп. Любой ишкер ошол эле буга чейин ызычуу кылып айткан ишкерлер, досторум, браттарым деле, салон иштеткендер деле, любойубузга кыргызга деле Россиядан бирөө чалып, мага 100 машина керек, квота менен арзаныраак болсун десе сатышат, сатып беришет. Ошону мыйзам түрүндө чектөө кылып коюш керек болуп атат да. Мага деле айтса мен деле сатам да. Мен сатпасам башка бирөө сатат деп сатып берет. Ошондой бир чектөөлөр киргизип, квота менен электромобилдер биздин өзүбүзгө, биздин рынок арзан болгонун камсыздап берүүнү суранабыз.